Бүгін сіздер менен ыйык умра сапары жөнүндө сүйлөшмөкчүбүз. Ихрам деген эмне? Бутту тепкилеп жаткан жеринен бутун астынан суу чыгарган экен. Сиздин бир жыл жашашыңызга, же болбосо бир күн жашашыңызга, же бир саат, же бир мүнөт жашашыңызга эч ким гарантия бере албайт. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум, урматтуу биздин көрөрмандар. Биз азыр Ыйык Мекке шаарында. Бүгүн сиздер менен ыйык умра сапары жөнүндө сүйлөшмөкчүбүз. Умра деген эмне? Умраны кантип аткарат? Тартиптери, сооптары, ошолор жөнүндө кенен сиздерге айтып берели. Умра деген эмне? Умра бул исламдагы чоң сүннөт амалы болуп эсептелет. Сүннөт Маккада деп коет, такиттенген, тастыкталган чоң сүннөт амал. Сооптары абдан чоң. Сооптарга албетте аягында айтып беребиз сооптар жөнүндө. Башында болсо ошол умра жөнүндө кыскача айтып берсек. Умра болгону 4 эле амал, 4 эле парзы бар. Биринчиси бул ниет кылып ихрамга кирүү, экинчиси таваф кылуу, үчүнчүсү саый кылуу, Сафа Марвада жүркөө. Төртүнчүсү чачты алдыруу же кыскартуу. Ушул 4 эле нерседен турган жөп жөнөкөй, оңой, өтө сооптуу ибадат болуп эсептелет. Албетте бул биздин Ханафи мазхаб боюнча парз эмес, но бирок зиярат. Кайсы жерге зиярат? Ушу биз азыр турган Ыйык Мекке шаарында жайгашкан ушу менин аркамдагы Харам мечитине, Каабага зиярат. Андан тышкары албетте Мадинага зиярат бар, бирок ал Мадина умра амалдарына кирбейт. Эми ошол умраны кантип аткарабыз? Биринчи ихрамга киребиз. Ихрам деген эмне? Ихрам бул абал. Кандай абал? Эркектер менен аялдардыкы өзгөчө болгон абал. Эркектер эки ак тигилген эмес материалдан турган кийим менен оролот. Бирөөсү астына изар деп айтылат, бирөөсү реда деп үстүнө жабылат. Башка эч нерсе кийилбейт. Аялдар болсо өздөрүнүн кийимдеринде эле ошо ниет кылып, умрага ниет кылып, ушул абалга кирет. Состояние деп коет орусча. Ошол ихрам состояние, абал. Кайсы жерден кирет? Микаттан кирет. Микат деген эмне? Микат бул ушул Меккеге кире турган чек аралар, дарбазалар деп койсок да болот. Ошо эң негизги 5 дарбазасы болсо, ошол ар кайсы мамлекеттерден келген умрачылар ошол микаттан өзүнүн границасынан, чек арасынан ихрам байлап киришет. Мисалы үчүн биздин кыргызстандыктарды айтайлы. Кыргызстандыктар Мадинадан келе турган болсо умрага, Меккеге, анда эң жакын эле микат бул Зулхулайфа деген микат. Ошол жерден ихрамын байлап, ниетini кылышып, талбиясын айтышып кирип келишет. Эгер самолет менен келип Жиддага түшө турган болсо, Жиддадан түз умрага Меккеге келе турган болсо, анда бул Жиддадагы микат аэропорт микаттын бер жагында болгондугу үчүн ихрамды же учактын ичинен, же болбосо аэропорттон, өзүнүн учуп жаткан аэропортунан орош керек болот. Ихрамга кирерден алдыңгы не кылыш керек? Ихрамга кирерден алдын гусул кылынат. Бул сүннөт болуп эсептелет. Толук жуунгандан кийин жытууларды себинип, андан кийин жанагы эркектер 2 бөлүктөн турган ак ихрамды оролот. Бирөөсү астына, бирөөсү үстүнө.
2 рекет намаз окуш бул дагы сүннөт болуп эсептелет. 2 рекет намазда не деп ниет кылынат? Ихрам үчүн 2 рекет намаз окуйм деп ниет кылат. И жакшысы биринчи рекетинде Кул я аюхал кафирун кафир сүрөсүнү окуган жакшы. Экинчи рекетинде Ихлас сүрөсү Кул хуаллаху ахад, Аллаху самад, лам ялид ва лам юлад, ва лам якул лаху куфуан ахад. Ушул эки сүрөнү окуган жакшы болуп эсептелет. Андан кийин лаббайк Аллахумма лаббайк деп талбияны айтып, ихрам абалыга кирет. Же болбосом эң кыскасы Аллахумма лаббайк умратан, о Аллахым сен үчүн умра кылганга мен даярмын. Лаббайк Аллахумма лаббайк, лаббайк ла шарика лака лаббайк, иннал хамда ва ни'мата лака вал мулк ла шарика лак деп талбия айтып, ихрам абалына кирип, ошону менен умра ишини кирип кетет, башталат. Ниет кылып ихрам байлагандан кийин, ихрам абалына киргенден кийин өзүнүн тыюулары бар. Ал тыюулар эмне? Алар жыттуу сегингенге болбойт, тырмак алганга болбойт, чач же денедеги бир түк кылдарды алганга, жулганга, кыркканга болбойт. Ошондой эле эгер аялы менен келген болсо, аялына жакындаганга болбойт. Кыскача айтканда, ихрам деген бул дүйнөнү аркага таштоо, харам кылуу. Талбия деген эмне? Талбия бул ошол Алла Таалага даңк айтуу, мактоо, ошо Кудай Тааланын жалгыздыгыны даңктоо. Кандай? Лаббайк Аллахумма лаббайк, о Аллахым, мен сенин бүтүн бардык буйруктарыңа, амалдарыңа, амырларыңа мен даярмын. Аткарганга, буйругуңа мен даярмын, умра кылганга мен даярмын. Иннал хамда ва ни'мата лака вал мулк, бүтүн бардык мактоолор, немат, жакшылык, бүт бардыгы ошондой эле мүлк ээси сенсин. Сенден башка эч сыйынууга татыктуу зат жок, сенин шеригиң да жок деп ушинтип лаббайканы айтып умраны баштайбыз. Андан кийин Меккеге келебиз. Меккеге келгенден кийин Кабага карап, харамга карап барабыз. Ошол харам көрүнгөнгө чейин лаббайканы айтып келе беребиз. Ошентип биз Меккеге карап келебиз. Меккеге харамды көргөнгө чейин лаббайканы айтып келе беребиз. Өзүбүздүн мейманканаларыбызга алып келген буюмдарыбызды, сумкаларыбызды коебуз. Андан кийин Кабага карап келебиз. Кабага келгенде эмне кылабыз? Эң эле биринчи Кабаны көргөндө дуа кылабыз. Себеп дегенде Кабаны биринчи көргөндө эмне дуа кылсаңыз, Алла Таала ошол дуаңызды кабыл кылат. Эмне деп дуа кылабыз? Албетте анын бир чеги же бир сөздөрү жок. Каалаган дуаңызды, каалаган тилегиңизди Кудай Тааладан сурасаңыз, бардыгын берет. И биринчи Кабаны көргөндө эгер сиз айтсаңыз, о Аллах, мындан кийинки менин бүтүн бардык дуаларымды кабыл кыл деп сурасаңыз, андан кийинки дуалар Кудай Таала кабыл кылат иншалла. Андан кийин эмне кылабыз? Биз Хаджарул Асвадты өбүп, оңдон солго сааттын жебесинин тетирисинче 7 жолу Кабаны айланабыз. Хаджарул Асвадты, кара ташты өбүп туруп баштайбыз. Кантип өбүбүз? Албетте адам көп болот, аны барып туруп өпкөнгө мүмкүнчүлүк болбойт көбүнчө. Ошон үчүн ошол тушуна келгенде, Хаджарул Асвадтын тушуна келгенде, бисмиллахи Аллаху акбар деп колду ушинтип көтөрүп койсо, ошол жетердүү болот. Өпкөнүн эсебине кирет. Ошентип таваф башталат. Хаджарул Асвадтан баштап кайра Хаджарул Асвадга келгенге чейин 1 болуп эсептелет. 7 шаут, 1 шаут ошо Хаджарул Асвадтан айланып 1 келгенге чейин. Ошентип 7 жолу айланабыз. Таваф кылып атканда эмне дуа кылабыз? Албетте анын дагы бир чектелген, парыз болгон же сүннөт болгон чектелген бир дуалары жок. Каалаган нерсеңизди өзүңүздүн эле тилиңизде, өзүңүздүн жүрөгүңүздөн чыккан тилегиңизди, дуаларыңызды айтып айлана берсеңиз болот. Бирок ошол Рукнуль Ямани деп коет. Рукнуль Ямани
Йемендиктер тараптагы бурч Кабаныкы. Бул Хажарыл Асват, кара ташка чейин болгон бурч. Ошол жерге келгенде Хажарыл Асватка чейин, кара ташка чейинги болгон бурчта Роббана атина фид дуnya хасана ва фил ахирати хасана ва кина азабан нар ва адхилна ал жанната ма'ал абрар я азиз я гафар я раббал аламин деген дуаны окуган жакшы болот. Аллахумма Роббана атина фид дуnya хасана ва фил ахирати хасана ва кина азабан нар ва адхилна ал жанната ма'ал абрар я азиз я гафар я раббал аламин деп ошол кайра Хажарыл Асваттын тушуна келгенде бисмиллахи Аллаху акбар деп кара ташка каратып айтабыз, Аллаху акбар дейбиз, бүттү. Ошентип 7 жолу айланабыз. 7 жолу айланып бүткөндөн кийин биз эмне кылабыз? Биз Маками Ибрахим жака барабыз. Маками Ибрахим деген эмне? Маками Ибрахим дегени Ибрахим алейхиссалам Исмаил баласы экөө ушул Кабаны куруп аткандагы таштын үстүндөгү Ибрахим алейхиссаламдын бутун нези азыр ошол ташты жакшынакай кылып айнектин ичине жайгаштырып коюп койгон. Ошол Маками Ибрахим алейхиссалам бутун незинин аркасы жагына өтүп 2 рекет намаз окуйбуз. 2 рекет намаз окугандан кийин эмне кылабыз? Биз Замзамга барабыз. Замзамга барып Замзамдан тоюп ичип, дуа кылып, андан ары биз Сайга барабыз. Сай деген эмне? Сай деген бул Сафа жана Марва деген 2 дөң бар. 2 кичинекей тоолор. Ошо Сафа Марванын ортосунда 7 жолу чуркайбыз. Кантип чуркалат? Биринчи Сафадан башталат. Сафадан Марвага барышыңыз 1, кайтып келишиңиз 2 болуп эсептелет. Ошентип Сафадан башталып Марвадан бүтөт. Бүткөндөн кийин чачыбызды же алдырабыз, же кыскартабыз. Ошон менен умрадан чыгабыз. Умра бүтөт. Ихрам абалдан да чыккан болуп эсептелет. Чыгабыз. Сафа Марвада эмне дуа кылынат? Сафа Марвада дагы бир өзүнүн дайындалган бир дуалары жок. Албетте каалаган дуаңызды, тилегиңизди ал жерде да айтсаңыз Алла Таала кабыл кылат. Болгону Сафа тоосуна көтөрүлүп атканда, же Марва тоосуна көтөрүлүп атканда, эгер билсеңиз, аузубиллахи минаш шайтанир ражим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Инна as-safa wal-marwata min sha'airillah. Faman hajja al-bayta aw i'tamara fala junaha alayhi an yattawafa bihima wa man tatawwa khayran fa inna Alloha shakirun alim деген аятты окуйсуз. Кыбланы карап туруп, ла илаха иллаллах вахдаху ла шарика лах. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وحزم الأحزاب وحده деген келимелерди, дуаларды айтсаңыз болот, билсеңиз. Билбесеңиз, لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير деп айтсаңыз да ошол жетиштүү болот. Андан кийин Сафа Марвадан бүткөндөн кийин чачты алып, же чачты кыскартып, ихрам абалынан сиз чыгасыз, бүттү. Ушун менен умра амалы ушун менен чектелет. Бүтөт. Болгону көп болсо бир 2 саат, эгер адам аз болсо, балким андан да аз вакытта бүтө турган ушундай амал. Кыскача умра амалы ушундай болот. Эми ошол умранын сооптары жөнүндө жана ушул амалдардын маанилери жөнүндө тартиби менен, чекеси менен биз токтолуп кетсек. Умранын сообу албетте бул чексиз. Кудай Таала ушул умра кылган адамга чексиз сооптарды берет экен. Ар бир кадамына сооп, ар бир кадамына күнөөлөрү кечирилет экен. Ошондой эле кимде ким бир умра жасаса, бир умра менен экинчи умранын ортосундагы күнөөлөрүнү Кудай Таала кечирет экен. Мисалы үчүн бир умра кылдыңыз, андан кийин 1 айдан кийин же 1 жылдан кийин умра кылсаңыз, 2 умранын ортосунда майда күнөөлөрдү Алла Таала кечирет экен. Албетте туура эмес түшүнбөш керек. Кээ бирлер ойлошу мүмкүн. Демек мен умра кылып туруп, 1 жыл каалашымча күнөө жасап, 1 жылдан кийин дагы умра кылып койсом, бүттү экен, тазаланып калат экенмин деген ойдон алыс болуш керек. Эмнеге дегенде, биринчиден
ал ниетиңиз туура эмес. Экинчиден, сиздин 1 жыл жашашыңызга, же болбосо 1 күн жашашыңызга, же 1 саат, же 1 минут жашашыңызга эч ким гарантия бере албайт. Ошон үчүн андай ойдон алыс болуш керек. Бирок сиз ниет кылып, умра кылып, 1 жылдан кийинби, 1 айдан кийинби да умра кылсаңыз, албетте Алла Таала 2 умранын ортосунда күнөөлөрүн кечирет экен. Ошондой эле умра от жанагы темирдин заңдарын тазалагандай адамдын күнөөлөрүнү тазалайт экен. Умрага же хажга келген адам жакшынакай кылып, эч ким менен урушпастан, тартышпастан, күнөө иштерди жасабастан, жакшынакай кылып умрасыны же ажын аткарып кетсе, энеден туулгандай таптаза болуп, өзүнүн үйүнө кайтат экен. Жаңы туулган баладай болуп тазаланат экен. Ошондой эле эң негизги дагы умранын пайдасы бул адамды умра амалы менен Алла Таала кембагалдыктан куткарат экен. Умра дагы чоң ажылыкта. Кимдеки умра же ажылык аткарган болсо, Алла Таала кембагалчылыктан куткарат экен. Мындайча айтканда, биздин кээ бир адамдар материалист болот да, ойлонот да, эмне үчүн мен $1000 сарптап, же болбосо $4000 сарптап, $5000 сарптап ажыга же умрага барышым керек деп. Сиз ошону менен Кудай Тааланын амалын аткарып келип, парызын аткарып келип, же ошо умраны аткарып, өзүңүздү кембагалчылык абалдан чыгаруу шансына ээ болот экенсиз. Чекеден айтып келе турган болсок, биз айттык, умра амалында биринчи ниеттен башталат деп. Ниет кылганда бүтүн бардык сиздин ниетиңиз Алла үчүн болуш керек. Ал умра болсун, ал ажылык болсун, ал бир гана Алла үчүн болуш керек. Эл көрсүн үчүн эмес, кожо көрсүн үчүн эмес, мени ажы десин үчүн эмес, жалгыз Алла үчүн умра кылганга ниет кылдым деп ниет кылат экенсиз. Ниет кылгандан кийин сиз ошол ихрамга киресиз. Ихрам деген эмне? Ихрам ушул апапакай, эч кандай тигүүсү жок, эки материалдан турган эркектердин кийими. Бул мааниси эмне? Кепин. Сиз ниет кылганда, умрага киргенде, ихрамга киргенде, бул дүйнөнү таштап, наркы дүйнөгө көчкөндөй абалга киресиз. Кепинге киргендей болосуз. Бул ихрамдын мааниси харам кылуу, дүйнөнү харам кылуу. Анын актыгы апапакай болгондугу, биринчиден сиздин ички дүйнөңүздүн ак болгондугу, сырткы дүйнөңүздүн же болбосо жана кийимиңиздин ак болгондон да маанилүүрөөк. Ичиңиздеги бүтүн бардык кирлерди чыгарып, жаман ой, жаман пикир, кек, таарынуу дегендей бүтүн бардык жаман нерселерди чыгарып, жаман ойлорду чыгарып, аркаңызга таштап, жакшы ниет менен таптаза болуп, апапакай кийимди ороп, бирөөсүнүн астына, бирөөсүнүн үстүнө, эч кандай тигүүсү болбош керек. Кепиндей болгон кийим менен сиз ихрам абалына киресиз. Бул эркектерге таанык. Аялдар болсо, аялдар өздөрүнүн ошол арам, эркектер көрбөй турган арам болгон жерлерини жабат. Болгону жүзү көрүнсө болот, эки колу көрүнсө болот, башка кийимдери бүтүн денесин жабыш керек. Ошону менен ниет кылып ихрамга кирет. Ихрамга киргенден кийин бул адамдын социалдык абалы бүт бардыгы Кудайдын астында бир экендигини көрсөтөт. Теңдикти көрсөтөт. Ар бир адам, ал падыша болсун, ал бай болсун, кембагал болсун, койчу болсун, мугалим болсун, шопур болсун, кызматчы болсун, ким болсо болсун, Кудайдын алдында бардыгы бир экендигини билдире турган, теңдикти билдире турган бир ушундай кийим да. Кыяматта тургандай бардыгы окшош. Апапакай. Анын кимиси падыша, кимиси мүдүр, кимиси колхозчу, кимиси койчу, кимиси жөнөкөй
ишкер, кимиси бай, кимиси кембагал, бардыгы окшош бирдей теңдикти алып келген ушундай бир сонун абалга киресиз. Андан кийин сиз эмне кыласыз? Талбия айтасыз. Талбия дагы ошо Кудай Тааланын жалгыздыгын даңктаган, Кудайдын эч бир шериги жок экендигини билдирген, Кудайдын баласы да жок экендигини, атасы да жок экендигини, аялы да жок экендигин, Кудай Таалага тең келе турган эч бир күч, эч бир тең зат жок экендигини мактап, даңктап, бул таухид деп коет, баягы Кудайдын жалгыздыгын даңктап, сиз ушул абалга киресиз. Андан кийин айттык, кайсы жерге келет дедик? Меккеге келет дедик. Меккеге келгенден кийин бул Мекке деген эмне? Мекке дүйнө жүзүндөгү эң ыйык жер, жерлердин эң ыйыгы, жердин киндиги, ортосу. Бул жерде кылынган ар бир амал, ар бир жакшы иш, ар бир ибадат, ал намаз болсун, зекет болсун, садака болсун, орозо болсун, эмне жакшылык кылсаңыз 100 000 эсе ашыгы менен бериле турган ушу ыйык жер. Умра ушул жерде аткарылат. Албетте анын тарыхы жөнүндө дагы токтолуп кетебиз. Меккенин тарыхы жөнүндө. Азыр ушул умранын тартиптерини биз маанисини чекеден мүмкүн болушунча түшүндүргөнгө аракет кылып келатабыз. Меккеге келдик, умра кылганы Харам мечитине келдик, Кабаны көрдүк. Кабаны көргөндө эмне дуа кылсаңыз Аллах кабыл кылат, дуа кылып туруп, анан тавафты баштайбыз дедик. Каба деген эмне? Каба бул тарыхы те адам атадан башталган, Алла Тааланын үйү болуп эсептелген, таштан курулган, ушул биздин аркабызда турган Харам мечитинин ортосундагы биздин кыблабыз. Аны башында адам ата курган экен. Андан кийин Нух пайгамбардын убактында топон суу болгондо ошо Байтул Маамурду, адам ата курган үйдү Алла Таала периштелер аркылуу көтөрүп, асманга көтөрүп кеткен экен. Азыр ошо Байтул Маамурду периштелер айланып таваф кылышат экен. Тарыхы Ибрахим алейхисаламдын убагына кайтат. Ибрахим алейхисалам, Ибрахим пайгамбар, бүтүн бардык өзүнөн кийинки пайгамбарлардын атасы болуп эсептелген пайгамбар. Ибрахим алейхисалам аялы Сара энебиз менен жашы картайып калганга чейин 90 жашка чейин жашап, бирок Кудай Таала бала берген эмес, баласыз болгондуктан Сара энебиз өзүнүн күйөөсүнө Ибрахим пайгамбарга боору ооруп, ичи ачышып, эми балалуу болгусу келет ар бир эркек. Ошол балалуу болуп калсын деп, өзүнүн колундагы иштеген чорусу, кызматкери Хажар деген жаш кызга үйлөндүрөт күйөөсүн. Хажар энебизди Ибрахим алейхисаламга алып берет. Хажар энебиз тез аранын ичинде бир жыл айланбай Исмаил деген эркек бала төрөйт. Исмаил төрөлгөндө эми элестетип көрүңүз, 90 жашка барып эч өмүрүндө бала көрбөгөн эркектин абалы. Балалуу болсо кандай болот? Албетте ал сүйүнүп, ушу балага жакын болуп, баланы сүйүп, эркелетип, ошол бала менен болуп калганда, андан кийин Сара энебиз кызгана баштайт. Кызгана баштагандан кийин же мени тандайсың, же Хажарды тандайсың деп ошентип шарт коет. Ибрахим алейхисалам албетте ал пайгамбар болгондуктан ал өзүнүн ою менен эч бир чечим чыгарбайт. Ал Алла Тааладан өкүм күтөт. Алла Таала эмне деген өкүм берет. Алла Таала Хажар энебизди кичинекей баласы менен, Исмаил менен азыркы биз турган Мекке шаарына алып барып ташташты буйрат. Албетте ал убакта Мекке шаары жок болгон. Бул жер тоолордун ортосундагы бир
какыраган чөл болгон. Бирок Ибрахим алейхиссалам Хажар энебизди кичинекей ымыркай баласы менен бир канча күнгө, балким бир 40 күнгө жете турган тамак аш суулары менен төбөсүнө жүктөп алып келип таштайт ушул жерге. Кудай Тааланын буйругу менен. Таштап кетип атканда Хажар энебиз таң калып сурайт: Ибрахим, сен бизди эмнеге бул жерге таштап кетип атасың? Бул жер бир чөл болсо, бир бак дарак жок болсо, суу жок болсо, адам жок болсо, эч нерсе жок бир чөлгө кичинекей ымыркай менен балам менен сен мени эмнеге бизди бияка таштап кетип атасың деп сурайт. Ибрахим пайгамбар унчукпай кете берет. Экинчи жолу сурайт: Ибрахим, сен бизди эмнеге таштап кетип атасың бул жерге? деп сураганда Ибрахим алейхиссалам экинчи жолда унчукпай кете берет. Үчүнчү жолу да: Ибрахим, сен бизди эмнеге бул жерге таштап кетип атасың? Же Алла Таала буйрдубу сага деп сураганда Ибрахим алейхиссалам: О, Алла Таала буйрду деп айтат. Ошондо Хажар энебиз ушундай иманга толгон, иман менен сугарылган, адептүү, имандуу, ахлактуу, өтө сонун аял болгон болчу. Болду, эгер Алла Таала буйрган болсо, эми сенин бизге керегиң жок, кете бер деп Ибрахим алейхиссаламды кетирип жиберет. Андан кийин баласы экөө ушул жерде калат, ушул жерде жашап, алып келген тамактарын жеп, сууларын ичип, ушул жерде туруп калат. Бир канча күн өткөндөн кийин алып келген тамактары түгөнөт, суулары түгөнөт. Бала, кичинекей бала ач калгандан, суусагандан, ысыкка чыдабастан чыңкырып, жерди тепкилеп, ыйлап баштайт. Ыйлап баштаганда энеси чыдай албай, балага мээримин төгүп, баланын чыңкырып ыйлап атканын көрүп тура албастан, анан чуркап, ошол жерде жайгашкан Сафа жана Марва деген эки тоо бар. Сафа менен Марванын ортосунда чуркап суу издейт. Кантип издейт? Сафага чыгып карайт. Балким бир караван бир нерсе өтүп калабы, же бир суу көрүнүп калабы деп. Кайра Марвага барып чуркап барып чыгып карайт. Суу көрүнүп калабы, караван же бир нерсе өтүп калабы, адамдарды көрүп каламбы деген максатта 7 жолу ошо Сафа Марванын ортосунда байкуш эне суу издеп чуркайт. Ошо чуркап аткан убакытта, бир убакта бала ыйлабай калат, үнү чыкпай калат. Хажар энебиз коркуп кетет. Үнү чыкпай калганда эмне болуп кетти? Үнү чыкпай калды. Балким чарчап калдыбы деп коркуп чуркап келсе, көрсө, ошо бала чыңкырып, жерди тепкилеп, ыйлап жаткан мезгилде Алла Таала ошо баланын бутунун астынан суу чыгарган. Асман менен жердин ортосунда болгон периштелердин баардыгы дуа кылган экен: О Алла, ушул пендеңе, ушул балага, ушул ымыркайга райым кыл. Келечекте пайгамбар боло турган бала. Өзүң жардам бер деп бүтүн периштелер кошуп ыйлап суранганда, Алла Таала Исмаил пайгамбардын ошо баланын, ымыркайдын бутту тепкилеп жаткан жеринен, бутунун астынан суу чыгарган экен. Хажар энебиз чуркап келсе, суу чыгып, бала сууга чапылдатып ойноп отуруптур. Суу болсо жер жүзүнө, жерге мынтип жайылып, бүтүн бар жака жайылып кетип аткан экен. Хажар энебиз коркуп кетип, суудун жоголуп кетишинен коркуп, тегерегин топурак менен, кум менен тосуп, зам деп дуа кылып, кум менен, топурак менен тоскон экен. Зам дегени ошо токто деген маанини билдирет экен эски ибран тилинде. Андан кийин ошо суу акпай токтоп калат экен. Андан бери мына канча кылымдар, канча миң жылдар өтүп кетти, бирок ошондон бери ошо зам суусу бар. Бир чыны алсаңыз бир чыны чыгат, бир кашык алсаңыз бир кашык чыгат, бир тонна алсаңыз бир тонна чыгат, 10 тонна алсаңыз 10 тонна чыгат. Ашып да кетпейт, түгөнүп да калбайт. Кылымдар бою келаткан зам суусу. Ал эмне болгон суу? Ал жөнөкөй суу эмес, балким Алла Таала ошол Хажар энебиздин
аракети менен, баласына болгон мээрими менен, күйүүмү менен, Алла Таалага болгон ишеними менен чуркап аракет кылып Кудайдан сурап, Сафа Марвасынын ортосунда аракет кылып чуркагандыгынын себебинен Алла Таала ушул эненин көз жашынан, эненин мээриминен кайнап чыгарган суу. Ал жөнөкөй суу эмес, албетте. Замзам суусу пайгамбарыбыз айткандай, замзам лима шурибала, эмне ниет кылып ичсеңиз, Алла Таала ниетиңизди, дуаңызды кабыл кыла турган суу. Курсагыңыз ач болсо, курсагыңызды тойгузот, суусаган болсоңуз, суусундугуңузду кандырат, ооруган болсоңуз, ооруңузга шифа берет. Ушундай өзгөчө суу, замзамдын тарыхы ушундай. Андан кийин ошол замзамды ичип, курсактарын тойгузуп, баласы экөө ушул жерде жашап калат. Эч ким жок, чөл, адам заты жок, же бак дарак жок чөлдө ушу замзам менен, баласы менен сууду ичип жашап калат. Анан ошол мезгилде соодагерлердин кербендери өтчү экен. Алар кимдер? Алар арабтар. Арабтардын кербени өтүп кетип атып, соодагерлер. Алар суу издейт экен. Суу издегенде булардын өздөрүнүн ошо следопыт деп коет го, ошо суу издөөчү адистери болот экен. Алар суудун барлыгын каяктан билет? Ушу куштардын айланып атканынан билет экен. Ушул жерде суу бар экен деп издеп келсе, бир аял өзүнүн баласы менен ушу сууду кайтарып отурган болот, замзамды. Анан Хажар энебизден алар уруксат сурап, суу бар экен, суу бар жерде жашаса болот деп, Хажар энебиз уруксат берип, анан ушул замзамдын тегерегинде үйлөрүнү курушуп, отурукташып калышкан экен. Көчмөн элдер болгон да, көчмөн эл, бирок ошол суудун себебинен суудун тегерегинде отурукташып жашап калышкан экен. Исмаил пайгамбар ошол балакай арабтардын балдары менен ойноп, ошолор менен чоңоюп, арабташып кеткен болуп эсептелет. Ал чоңоет, бир канча жыл өтөт, анан Ибрахим пайгамбар сагынып баласын көргүсү келип, кайра Меккеге келет. Келип, эми элестетип көрүңүздөр. Ибрахим пайгамбарга келген сыноо, иманыга жараша сыноо дейт го. Ибрахим алейхисаламдын сыноого ушундай катуу болот. Картайганга чейин балалуу болбой, жаңы балалуу болуп, эми баланын жытына тоюп тойбостон, эми кылыктары чыгып, сонун болуп калган мезгилде, кылыктары чыгып, ойнотуп, кыткырыктап, күлүп, ушинтип калган мезгилде, аны эч ким жок жерге чөлгө апарып ташта деп атат. Алып келип таштап, бир канча жыл өткөндөн кийин сагынып, көргөнү келет. Көргөнү келип, сагынычын таратып, кучактап, өп, жыттап, сүйлөшүп, кийин жатып, уктап калганда түшүндө ал ошо Исмаилды, баласыны союп жаткан болот. Пайгамбарлардын түшү бул биздин жөнөкөй адамдардын түшүнөн башкача, өзгөчө. Анын өзгөчөлүгү эмнеде? Пайгамбарлардын түшүнө шайтан кирбейт. Ошон үчүн пайгамбарлардын түшү бул түздөн түз Кудай Тааланын буйругу болуп эсептелет. Ибрахим алейхисалам көзүн ачканда түшүнөт, Кудай Таала анын ошол сүйкүмдүү баласы, жалгыз баласы Исмаилди курбандык чалыш керек экендигине түшүнөт. Эми эмне кылат? Ал албетте аны айтыш өтө кыйын болот. Ошон үчүн аялына айтат, Хажар энебизге, балаңды даярда, жуунтур, эң жакшы кийимдерин кийгиз, чачтарын майла, жытууларды сеп, жакшылап даярдап бер, мен аны досумдун жанына алып барам дейт. Досум дегенде албетте Ибрахим Халилулло, Ибрахим пайгамбардын аты Ибрахим Халилулло. Ибрахим Алла Тааланын досу деген атта. Ибрахим алейхисалам ушу досум дегенде Алла Тааланы максат кылган. Бирок Хажар энебиз досунукуна барат экен деп,
баласыны Айшатасыныкына барат экен деп, жакшынакай кылып жуунуп, тарантып, кийинтирип, жаштарын майлап, жытуулардан себип, атасына кошуп берет. Ибрахим алейхиссалам баласын алып, ошо курбандык чалганга алып кетет. Ошол мезгилде ким келет? Шайтан. Шайтан алейхилана келет. Биринчи Хажар энебизди азгырат. Кантип азгырат? Айтат: Хажар, билесиңби, Ибрахим балаңды каяка алып кетти? Ооба, билем. Ал өзүнүн досунун жанына алып кетти. Айша атасын алып кетти баламды. Десе, жок. Колундагы бычак менен арканды көргөн жоксуңбу? Көрдүм, эмне болуптур? Анткени Алла Таала түшүндө буйрган, ал баласыны Алла Тааланын буйругу менен курбандык чалганын алып кетип атат. Сойгон алып кетип атат дейт да. Анан Хажар энебиз ошол жерде шайтан экендигини аны байкап айтат: мен дейт, пешенемде болгону жалгыз балам бар экен. Эгер Алла Таала буйрган болсо, бир балам эмес, 1000 балам болгондо, 1000 баламды да Алла үчүн бергенге мен даярмын деп шайтанды таш менен уруп куат. Ошол мезгилде баягы шайтандын мойну сынды деп коет го. Мойну сынды дегени үмүтү үзүлдү. Хажар энебизди алдай алган жок, азгыра алган жок. Андан кийин шайтан кимге барат? Исмайылга барат. Исмайылга барып: Исмайыл, билесиңби, сени атаң каяка алып кетет деп сурайт. Ооба, билем. Айшатамдыкына алып кетип атат дейт. Дегенде, жок. Колундагы бычак менен арканды көргөн жоксуңбу? Эмне болуптур? Ал сени сойгон алып кетип атат. Жок, мени сойбойт. Мен жалгыз баласы болсом, атам мени жакшы көрөт. Эмнеге мени сойсун? Десе, анткени түшүндө Кудай Таала ошону буйрган дейт. Бирок Исмайыл дагы энесинин тарбиясын алган, абдан имандуу, акылдуу, иманы шундай кайнап турган, тарбия көргөн бала болот. Ошон үчүн ал дагы шайтан экендигин түшүнүп: эй шайтан, Алла Тааланын сага каргышы болсун, лаанаты болсун. Менин болгону бир жаным бар экен. Эгер 1000 жаным болгондо дагы, 1000 жанымды дагы Алла үчүн бергенге мен даярмын деп шайтанды таш менен уруп куат. Экинчи жолу шайтан ошол жерде мойну сынып, мындайга айтканда үмүтү үзүлүп кетет. Үчүнчү жолу Ибрахим алейхисаламга барат. Ибрахимди азгырам дегенде Ибрахим пайгамбар болгон үчүн дароо танып, аны үчүнчү жолу Ибрахим алейхисаламды аны таш менен уруп куат. Азыр ошол 3 жерде кыяматка чейин ажылар келгенде ошол кичине шайтан, орто шайтан, чоң шайтан деген үчөөнө тең бүтүн бардык ажылар таш ыргытышат. Ажыга келгенде таш ыргытышат. Ошонун тарыхы ошондон калган. Хажар энебиз баласы Исмайыл пайгамбар кичинекей балалык. Андан кийин Ибрахим алейхисаламдын шайтанга таш ыргыткан жерлери. Албетте биз адам баласы, биз материалист болот экенбиз да. Шайтанды душман экендигин билебиз. Бирок ошол душмандыгыбызды билдириш үчүн шайтанды биз элестетишибиз керек экен. Албетте шайтан биздин көзүбүзгө көрүнбөйт, бирок ошол азыркы шайтан деп аталган 3 столбадан турган шайтандын ордулары ошол жерде биз шайтанды эмне кылабыз? Ажыга келгенде бисмиллахи Аллаху акбар деп таш ыргытабыз. Албетте бул символикалык түрдө бул ибадат болуп эсептелет. Бисмиллахи Аллаху акбар деп шайтандын душмандыгын билдирип аткан ташыбыз. Андан кийин эмне болот? Ибрахим алейхисалам ошо белгиленген жерге келет. Эми өзүнүн баласына ошо Алла Тааланын буйругуну айтып түшүндүрүш керек, билдириш керек. Исмайылдын оюну угуш керек. Айтат: балам дейт, сен кандай деп ойлойсуң? Алла Таала түшүмдө мени сени
сойгонду буйурду, курбандык чалганды буйурду дегенде Исмаил баласы тарбия көргөн, имандуу, сонун жигит айтат, ата дейт, эгер Алла Таала сага мени курбандык чалышты буйрган болсо, тез аткар. Кечигип калып, Кудайдын алдында күнөөкөр болуп калба. Бирок дейт, ата дейт, сиз мени курбандык чалып атканда, союп атканда, ушул 3 нерсеге көңүл буруңуз дейт. Менин колу бутумду бекем байлаңыз дейт. Бычакты жакшылап кайраңыз дейт. Андан кийин менин башымды ылдый кылып, андан кийин курбандык чалыңыз, андан кийин мени союңуз дейт. Эмнеге дегенде түшүндүрүп айтайын дейт. Колу бутумду бекем байла дегени, эгер мен тыбырчыласам, каным бир жериңизге чачыраса, сиз аталык мээримиңиз козуп кетип, сойбой коюп, күнөөкөр болбоңуз деген максатта ушул кол бутумду бекем байлаңыз дейт. Бычакты жакшылап кайраңыз дегенде максат ошол. Эгер бычак мокок болсо, менин союп атканда кыйналып атканымды көрүп, аталык мээримиңиз козуп кетип, сойбой койбоңуз ата. Андан кийин башымды ылдый кылып туруп союңуз дегендин максаты эмне? Анткени көзүм сиздин көзүңүзгө түшүп калса, аталык мээримиңиз козуп кетип, сойбой коюп, Аллага күнөөкөр болуп калбаңыз деп атасына ушундай үйрөтөт. Атасы дагы өзүнүн баласынын ушундай акылдуу, имандуу болуп чоңойгонун көрүп, сүйүнүп, ыраазы болуп, анан баласынын айтканын кылып, колу бутуну бекем байлап, бычакты жакшылап кайрап, башын ылдый кылып туруп, бисмиллахи Аллаху акбар деп бычак тартса, бычак кеспейт. Анан Исмаил айтат, ата, сиз жакшылап курчуган эмес ошойсуз, жакшылап курчтаңыз дейт. Атасы дагы Ибрахим алейхиссалам бычакты алып кайрайт, кайра бисмиллахи Аллаху акбар деп тартса, бычак кеспейт. Ата, жакшылап кайраңыз дейт. Дагы алып кайрайт, бисмиллахи Аллаху акбар деп тартса, бычак Исмаилди кеспейт. Анда ачууланып, жинекелип, Ибрахим бычакты алып туруп, ошо жанында турган чоң ташка урат. Урганда бычак ушундай курч, ушундай өткүр болот, жанагы ташты экиге бөлүп кетет. Ибрахим алейхиссалам ачуусу келип, бычакка бакырат, кыйкырат. Бычак, сен ушундай чоң катуу ташты кесип, бир жумшак кичинекей балакайдын терисин кесе албайсың. Бул кандай деп бычакка кыйкырганда, Кудай Тааланын өкүмү менен, Кудай Тааланын буйругу менен бычак дагы тилге келип айтат, Ибрахим дейт, сен бул жакта кес деп атсаң, өйдө жактан Кудай Таала кеспе деп атса, сенин айтканыңды кыламбы, же Кудайдын айтканын кыламбы деп, анан асмандан бир үн келип, Ибрахим, сен сыноодон өттүң. Мындайча айтканда, экзаменден өттүң. Бул сыноо болчу. Биздин айтканыбызды кылабы же кылбайбы? Мен үчүн өзүнүн баласын да кескенге, сойгонго, курбандык чалганга даярбы же даяр эмесби деп сыноо болчу. Сен сыноодон өттүң, болду, эми балаңды коюп жибер. Анын ордуна ушул кочкорду курбандык чаласың деп, бейиштен бир көк кочкорду түшүргөн дейт. Ибрахим алейхиссалам ошол жерде ошол көк кочкорду союп, курбандык чалган. Мына азыр эми ошол кыяматка чейин мусулмандар ошол күнү, бул кайсы күн? Айт күндөрү. Курбан айт күндөрү курбандык чалышат. Ал Меккеде болсун, же болбосо Бишкекте болсун, же Ошто болсун, же дүйнөнүн кайсы жерде болбосун, мусулмандар мүмкүнчүлүгү барлар ошол күнү курбандык чалышат. Бул деген ошо Ибрахим алейхиссаламдан калган, бизге важип болуп калган амал болуп эсептелет. Мунун бардыгы ошол кишилердин, ошол Ибрахим алейхиссаламдын, Исмаилдин, Хажар энебиздин амалдарынын чыныгы Алла үчүн, жалгыз Алла үчүн болгон, ихлас менен болгон амал болгондуктан, Кудай Таала ошолорду эскерип жүрсүн деп, кыяматка чейин бүтүн бардык мусулмандарга важип кылып койду.
же парыз кылып койду. Мисалы үчүн умрага келесизби, ажыга келесизби, ошол Хажари Неви чуркаган Сафа Марвадан чуркайсыз. Курбан айтта курбандык чаласыз. Ажыга келгениңизде жанагы шайтандарга таш атасыз. Мунун бардыгы ошол ихластын натыйжасы. Ошол кишилердин, ошол пайгамбарлардын жана Хажари Невиздин ихласынын натыйжасында бүтүн бардык мусулмандарга кыяматка чейин Кудай Таала важип кылып койду. Андан кийин кыскача айтканда, дагы бир канча жылдан кийин Ибрахим пайгамбар өзүнүн баласын Исмайылды дагы сагынып келет. Келгенде Кудай Таала азыркы Каба турат го биздин кыблабыз. Ошону курганды буйрат. Ибрахим пайгамбар баласы Исмайыл экөө гана, эч кимди аралаштырбай, экөө желкесине таш ташып, ушул Кабаны курушат. Кудай Таала көрсөткөн жерде. Ал көрсөткөн жер эмне? Ушу мурунку адам ата курган Байтул Маамурдун орду. Аны албетте эч ким билбейт, бирок Кудай Таала билет. Ошо Кудай Таала көрсөткөн жерге Ибрахим пайгамбар баласы Исмайыл экөө таш көтөрүп Кабаны куруп баштайт. Куруп бир деңгээлге чейин көтөрүлгөндө Ибрахим пайгамбар баласына айтат: Исмайыл, сен ушул бурчка өзгөчө бир таш табып кел. Эмне үчүн? Бизден кийинки биздин урпактарыбызга же башка коомдорго ушул Кабаны зияратка келгенде эстелик болуп калсын. Ушул бурчка коюп коебуз, башкача өзгөчө бир таш табып кел деп жөнөтөт. Исмайыл баласы чуркап барып, бала да ойноп таш издейт. Өзгөчө бир таш издейт. Издеп жаткан мезгилде Алла Таала бейиштен бир периштени ташка айландырып жерге түшүрөт. Исмайыл пайгамбар ошону таап алат. Ал өзгөчө таш болот. Кандай таш болот? Нур чачырап турган, аппапакай, ушундай жанып турган сонун өзгөчө таш. Таптым деп көтөрүп келип, атасына берип, ошо курулуп аткан Кабанын бурчуна ташты коюп коет. Ал башында эмне болчу? Аппапакай, нур чачырап турган таш болчу. Периштени Кудай Таала ташка айландырып түшүргөн болчу. Ал кайсы периште? Биз ал-Мустак деп коебуз го. Ал-Мустак деген эмне? Ал-Мисак. Алла Таала биздин уруктарыбызды бардыгыбыздын кыяматка чейин адам атанын урпагынан тарала турган адамдардын, адам баласынын уруктарынын бардыгын бир жараткан. Бир жаратып, аласту би роббикум, мен силерди жараткан Кудайыңар эмесминби деп сураганда, калу бала, ооба сен бизди жараткан Кудайбызсың деп биздин уруктарыбыз эмне кылган? Бардыгы иман келтирип, Кудай Тааланын Кудай экендигини мойнуна алышып, мусулман болушкан. Иман келтиришкен. Ошол мындайча айтканда документти бир периштеге Кудай Таала тапшырат. Сен ушул күбөгө өтөсүн, кыямат күнү көрсөтөсүн ушул документти. Ушул уруктар бардыгы мусулман болгон болчу. Бирок кийин бул дүйнөгө келгенден кийин, туулгандан кийин же атасын ээрчип мусулман болуп кетти, же бирөөсү атасын ээрчип христиан болуп кетти, же бирөөсү иудей болуп кетти, же бирөөсү дагы ташка сыйынып кетти, бирөөсү күнгө сыйынып кетти. Бирок башында рух болгон мезгилинде бардыгы мусулман болчу. Ошол күбөлүккө сен өтөсүн деп бир периштеге тапшырган болчу. Ошол периштени ташка айландырып Кудай Таала жерге түшүргөн болчу. Ошол ташты Исмайыл пайгамбар таап алып, кийин Ибрахим алейхисалам алып келип берип, Кабанын бир бурчуна коюп, анын үстүнөн кайра көтөрүп баштайт Кабаны. Кабаны көтөрүп бир деңгээлге жеткенден кийин бою андан өйдө таш койгонго бою жетпей калганда, бутунун астына бир чоң ташты коюп, ошонун үстүнө чыгып Ибрахим пайгамбар андан да бийик кылып Кабанын дубалын көтөрүп баштайт. Ошол чоң таштын үстүнө чыккан мезгилде Кудай Таала ташка буйруп, ташты жумшак бол, Ибрахимдин бутунун изин алып кал дегенде, таш жумшарып,
Ибрахим пайғамбардың бұтының изи қалып қалған. Бірөөсі толық, бірөөсі жарым. Ошол мақамы Ибрахим деген ошол. Ошол таш азыр шу күнгө чейин бар. Аны бир стеклянный көзгүдөн же болбосо айнектен болгон тосмо менен тосуп койгон. Ичинде эгер жакын барсаңыз, барып көрсөңүз, Ибрахим пайгамбардын бутун көрсөңүз болот. Бутунун изин көрсөңүз болот. Ошо макам Ибрахим дегенибиз ошо. Биз айтпадыкпы, бир умрага келгенде биринчи Кабаны көргөндө дуа кылат, Кабанын тарыхын айтып бердик. Кабанын башталышы ошондо болот деп. Ошо. Анан Хажар Асвадты өп баштайт дедикпи? Хажар Асвад деген ошол жанагы бурчка коюлган Хажар Асвад. Эмне үчүн Хажар Асвад кара таш болуп кетти? Анткени ошончо жылдан бери канчалаган адамдар, канчалаган күнөөкөрү дагы, тазасы да, таза эмеси да келип кармагып өкүлө бергендиктен, жанагы нур чачырап турган аппак таш капкара болуп карарып кеткен. Карарып кетти, Хажар Асвад болуп эсепте аталып калды. Кыскасы, Ибрахим пайгамбар аны куруп бүтөт, баласы экөө. Кабаны куруп бүткөндөн кийин Алла Таала айтат: "Эми ушул Кабаны, мындайча айтканда Алла Тааланын үйүнү зиярат кылганга дүйнө жүзүндөгү бүтүн бардык мусулмандарды чакыр" дейт. Ибрахим алейхиссалам таң калат. О Аллах, менин үнүм канча адамга жетет, каяка чейин жетет дегенде, Кудай Таала: "Сен ал жагынан ойлонбо, сен чакыр, сен үнүңдү жеткериш бул биздин ишибиз." Мындайча айтканда, Кудай Тааланын өзүнүн иши. Анан Ибрахим алейхиссалам ошол Кабаны зиярат кылганга чакырат, үнү менен чакырат элдерди. Ошо Ибрахим алейхиссаламдын үнүнү Кудай Таала биздин рухтарга жеткирет. Ошол рухтарыбыз лаббайка деген болсо, биз макулбуз, биз баш ийебиз, биз келебиз. Биз сиздин чакырыгыңыз, сиздин Ибрахимдин чакырыгына лаббайка деп жооп беребиз деген рухтардын мына адам болгондон кийин, бул дүйнөгө келгенден кийин, ошол лаббайка деген адамдар мына келип ушул жерде зиярат кылып, Кабаны зиярат кылып атат, умра кылып атат, хажы кылып атат, ажылык кылып атат, ушул жерге келип атышат. Андан кийин эмне болот? Замандар өтөт, убакыт өтөт, канча жылдар өтөт. Пайгамбарыбыз Мухаммед алейхиссалам убагына келгенде, пайгамбарыбыз ошол убакта 25 жашында болчу. Дагы пайгамбар боло элек болчу. Пайгамбарыбыз 40 жашында пайгамбар болгон. Ошо 25 жашына келген мезгилде эмне болот? Бул Меккеде бир өзгөчө окуя болот. Ал окуя эмне? Жанагы Ибрахим пайгамбар баласы экөө, Исмаил экөө курган Каба эскирип, ар кандай жаандардан, селдерден, ар кандай абалдардан залакасы тийип, Каба жарылып, эскирип, ушинтип калган болчу. Анан бул жерде жашаган жана Курайш эли, арабтар эмне деп чечим кылат? Алар чогулушуп, эми бул Кабаны бузуп туруп, кайрадан курбасак болбойт дейт. Болбойт дегенде, бардык ошол немеге ойго макул болушат. Бирок ошо Кабаны бузганы келгенде эч кимиси батына албайт. Кабаны ыктыгын сезип, батына албай турганда, анан ошол арасынан бирөөсү бул Кабаны бузуштан максат кайра куруу, андай болсо Кудай Таала бизди кордобойт, бизди азаптабайт деп өзү баштап жиберет. И андан кийин кызып кетип, элдин бардыгы жапырттан Кабаны бузушат. Бузгандан кийин алар ошо өздөрүнүн чогулткан эң таза адал акчаларын менен Кабаны кайрадан курушат. Эч кандай арам, бузуку, жаман акчаларды аралаштырбай, таза чогулткан акчасы менен Кабаны кайрадан курушат. Кайрадан курган мезгилде, албетте булар мурунку Ибрахим пайгамбар курган Кабадан бир топ бийик көтөрүшөт. Бирок
жанагы адал акчалары, чогулткан акчалары жетпей калып, эниге бираз кыскараак болуп калат, энсизирээк болуп калат. Эски ошо Ибрахим жана Исмаил пайгамбардын пайдубалына булардын акчалары жетпей калат. Албетте бийик болот, бирок энсизирээк болуп калат. Ошон үчүн эски Исмаил пайгамбардын пайдубары турган жерди белгилеп коюш үчүн булар азыр эмне кылган? Мындай такага окшош, байкасаңыздар, кылып белгилеп койгон. Пайдубар көтөрүп кичине такага окшош. Ошол Исмаил пайгамбардын пайдубалы деп эсептелет, айтылат. Сиз таваф кылганда ошону кошо айланасыз. Эгер ошол Кааба менен жанагы Исмаилдин пайдубалынын ортосунан өтүп кетсеңиз, анда тавафыңыз таваф болуп эсептелбейт. Себеби Исмаил пайгамбар курган чыныгы эски Каабанын жанагы пайдубалыны кошо, такага кошош деп атпайбызбы, ошону кошо айланышыңыз керек. Жети жолу айланганда ошону кошо айланасыз. Ошондой болот. Ошол убакытта пайгамбарыбыз, анда пайгамбар боло элек 25 жаштагы жигит болот. Каабаны куруп бүтүшөт. Куруп бүткөндөн кийин эми ошо эң жоопкерчиликтүү иш калат. Ал иш эмне? Жанагы кара ташты, Хажар Асвадты өз ордуна коюу. Өз ордуна коюуга келгенде бүтүн бардык уруулар, булар арабтар уруу болуп бөлүнүп жашаган да. Ар бир уруу бул таштын ордуна коюу, бул биздин ишибиз деп талашып кетишет. Бул өтө маанилүү, өтө жоопкерчиликтүү, өтө сыймыктуу иш болгондуктан ар бир уруудун башчысы мен коем деп чыгышат. Талаш болуп кетип, ушундай бир абал курч болуп, согуш, уруш абалына келип калат да. Бул арабтар жахылдык убагында исламга чейин ушунчалык надан болушкан, жахыл болушкан, бир болбогон нерсеге урушуп кетсе 40 жылдап бири-бирин кырып согуш жүрүп турган. Керек болсо жарышта мисалы үчүн бир уруудун төбөсү экинчи уруудан ашып кетсе да, ошонун себебинен да 40 жылда булар бири-бири менен согушкан. Ошондой согуш абалына келип курчуп калган мезгилде арасынан акылдуусу чыгып, данышманы чыгып, токтотуп айтат: "Келгиле биз келишели" дейт. Биз мындай абалда келише албайбыз. Келгиле келишели, акылыбызды иштетели, мындай нерсеге бардыгыбыз макул болойлу. Ал эмне? Күтүп турайлы, ушул Каабанын эшигине биринчи ким кирип келсе, ошого өкүмдү тапшырайлы. Ошол келген адамдын өкүмүнө биз разы болойлу бардыгыбыз. Ал кимди айтса, ошол кара ташты ордуна койсун деп бардыгы ошол өкүмгө макул болуп күтүп турушат. Күтүп турган мезгилде эшиктен ким кирип келет? Биринчи болуп Мухаммед алейхиссалам кирип келет. Ал убакта албетте ал пайгамбар эмес болчу, 25 жаштагы жигит болчу. Бирок Мухаммед алейхиссалам кирип келгенде бардыгы сүйүнүшөт. Бардык уруулардын башчылары да, уруулар да бардыгы сүйүнүшөт. Эмне үчүн сүйүнүшөт? Анткени алар айтышат, бул Мухаммад Амин, эң ишеничтүү жигит, эч калп айтпаган, түп-түз жүргөн, Мухаммад Амин, ишеничтүү деген атка, аманатка кыянат кылбай турган жигит болгондуктан бардыгы разы болушуп, сүйүнүшүп, анан ага өкүмдү беришет. Я Мухаммад, сен кимди айтсаң, ошол кара ташты ордуна коет, биз бардыгыбыз разы болобуз деп Мухаммед алейхиссаламга өкүмдү бергенде, Мухаммед алейхиссалам көп ойлонбойт. Көп ойлонуп отурбастан үстүндөгү чапанын чечип, жерге жазып, кара ташты ортосуна коюп, ар бир уруудун башчысын чакырат. Ар бир уруудун башын чакырып, бардыгын бирдей көтөргүлө дейт чапанды. Бардыгы тегерегинен көтөрүп, чапанды бирдей көтөргөндө Мухаммед алейхиссалам өзү ташты алып туруп, бурчка коюп коет. Бардыгы разы болот, эч кандай талаш тартыш болбойт, уруш болбойт. Ошол менен маселе чечилет. Ошентип Кааба жаңыдан курулуп, кара таш өз ордуна турат. Бул пайгамбарыбыздын 25 жашында болгон окуя. Пайгамбарлык келгенден 15 жыл мурун болгон окуя.
ошол умранын амалдарынан айттык. Эми келебиз жанагы кара ташты өз бисмиллах Аллаху акбар деп таваф кылып баштайбыз дедик. Таваф кылганы бул кандай? Сааттын жебесине тетири оңдон солго айланабыз. Жер өзүнүн огунда айланат, күн өзүнүн огунда айланат, планеталар өзүнүн огунда айланат. Бүт бардык ушул жердин да айланышы менен кошо бүтүн бардык ушул жерге келген мусулмандар кошо таваф кылат, айланат. Гармонияга кирет. Таваф бул өзгөчө, дүйнө жүзүнүн эч бир жеринде жок ибадат. Мисалы үчүн намазды каалаган жериңизде барып окусаңыз болот. Орозону каалаган жериңизде кармасаңыз болот. Зекетти каалаган жериңизде берсеңиз болот. Бирок тавафты бир гана ушул жерде, ушул харам мечитинде, ушул жерде Каабаны айлана турган ибадат. Таваф ушундай бир өзгөчө ибадат. Ошон үчүн мисалы үчүн башка мечиттерге барганда биз тахияты мечит деп, мечиттин акысы деп 2 рекет намаз окуп атпайбызбы? Бул жерде эмне кылынат? 2 рекет намаз окулбайт, таваф кылынат. Ушундай уникалдуу ибадат. Анан Кааба дедик. Ушул Кааба дүйнө жүзүндө эч бир жерде жок. Биздин кыблабыз болуп эсептелген. Кудай Тааланын бул үйү болуп эсептелген Кааба. Аны жөн эле карап отуруш дагы ибадат болуп эсептелет. Жөн эле карап отурсаңыз, бул да көзүңүздүн ибадаты болуп эсептелет. Таваф кылабыз. Тавафтан кийин эмне кылабыз дедик? Барып жанагы маками Ибрахимде айтып бербедикпи? Ибрахим алейхисаламдын бутунун изи турган жана таштын арка жагына өтүп 2 рекет намаз окуйбуз. 2 рекет намаз окугандан кийин Замзамга барабыз. Замзам ичебиз. Замзамды тоюп ичебиз, дуа кылып ичебиз. Андан кийин жанагы Хажар энебиз чуркаган, сай кылган Сафа Марвада биз 7 жолу чуркайбыз. Караңыздар, таң калыштуусу ошол Хажар энебиз баласына күйүнүп, баласына аябай мээриминин төгүп, боору ооруп, ичи ачышып, шундай толкунданып, коркуп, ыйлап, Кудайдан сурап, Сафа Марвада чуркаган жерини бизге, мусулмандарга Алла Таала важип кылып койду. Ушул жерде чуркап атканыңызда сиз ошону элестетиңиз. Хажар энебиз ошол убакытта ысыкта, ташта күйүгүп чуркап атканын элестетиңиз. Азыр үстүлөрү жабык, астысы сонун мраморлар менен төшөлгөн, кондиционерлер иштеп турат. Сонун, бардыгы сонун. Ошондой салкын жерде да чуркап атып туруп, кандай биз чарчап атабыз туурабы? Хажар энебиз андай кондиционер жок. Үстү күн, ачык, ысык. Балам деп, ошо баласына чуркап, Кудайдан сурап, аракет кылып чуркаган. Сай деген аракет кылуу, чуркоо. Сен чурка, сен аракет кыл, анан Кудай Таала берет. Алма быш, оозума түш деген бултур эмес. Алма бышып туруп, өзү түздөн түз келип сиздин оозуңузга түшпөйт. Албетте Кудай Тааланын ырыскысы сизге берилет. Туулганыңыздан өлгөнгө чейин ырыскыңыз бар. Бирок Кудай Таала сиздин алдыңызга келип дасторкон салбайт. Сиз аракет кыласыз, анан берекет берет. Пендеден аракет, Кудайдан берекет. Кудай Таала албетте кааласа түздөн түз эле ошол Замзам сууду Хажар энебизди чуркатпай эле чыгарып койсо болот эле, мүмкүнчүлүгү бар эле. Кудай Тааланын кудурети чексиз, ырыскысы чеги жок. Алла Тааланын байлыгы, мүлкү чеги жок. Аны түздөн түз берип койсо болот эле. Эмне үчүн Хажар энебиз чуркап, андан кийин берип атат Замзамды. Бул деген сөз бизге, пенделерге сабак болсун. Сен аракет кыласың, анан Алла Таала берет. Жөн эле жатып алып туруп, Кудай берет деп жата берсең, Кудай Таала бербейт албетте. Сен аракет кыласың, анан Алла Таала эмне кылат? Берекесин берет. Мисалы үчүн Мариям энебизди мисал кылып айтсак, бул Хажар энебизди айттык. Мариям энебизди мисал кылып айтсак, Мариям энебиз ким? Бул Иса пайгамбардын энеси. Иса пайгамбарды
төрөгөн аял. Мариям энебиз төрөп жатканда ал курма багынын астында төрөгөн. Курма багы дүйнө жүзүндөгү эң катуу бекем бакта. Аны миң күчтүү болсоңуз да ордунан бир кичине кымылдата албайсыз. Эгер ушу хурма багынын жанына барып калсаңыз, Меккеде болосу, Мадинада болосу, барып кымылдатып көрүңүз, эч күчүңүз жетпейт. Бирок ошого карабастан Мариям энебиз Иса пайгамбарды төрөп атканда Алла Тааладан ушундай аят келди, буйрук келди. Хуззи bijiz'in nakhlati tusaqit alayki rutaban janiya. Мариям, сен жанагы хурманын багыны, пальманы жулкулдаткын, сага свежий хурмалар түшөт, ошондон ырыскыланып жеп, анан күч алып төрөйсүн деп атат да. Хуззи bijiz'in nakhlati tusaqit alayki rutaban janiya. Мариям энебиз жанагын жулкулдатып атат. Анан свежий хурмалар түшүп, ошондон жеп, күч алып, анан Иса пайгамбарды төрөп атат. Чын-чынына келгенде аны жулкулдатыштын мүмкүнчүлүгү жок. Өтө бекем, өтө катуу бул хурма дарагынын пальмасы, дарагы, багы. Эң күчтүү адам дагы аны жулкулдата албайт. Бирок бул деген сөз, сен аракетиңди кыл. Сен бир себеп изде, мен берем деп атат Кудай Таала. Ошол мааниде. Ошон үчүн бул бизге чоң сабак, жөнөкөй пенделерге. Биз адал жол менен аракетибизди кылабыз, тырышабыз, иштейбиз, терибизди агызабыз, кечээ күндүз аракет кылабыз, Кудайдан сурайбыз, анан Кудай Таала берет. Жатып алып, о Кудай бер деп жата берсек, албетте андай туура эмес болот. Бул бизге чоң сабак. Эми умра кылып аткандагы, зиярат кылып аткандагы дуа кабыл боло турган жерлерди айтып берели. Бул эмне? Жана айтканыбыздай, биринчи Кабаны көргөнүңүздө эмне дуа кылсаңыз Алла Таала кабыл кылат. Андан кийин таваф кылып атканыңызда Алла Таала дуаларды кабыл кылат. Андан кийин Макам Ибрахимде кылынган дуалар кабыл болот. Андан кийин Замзам суусун ичип атканда кылынган дуалар кабыл болот. Сафа Марвада чуркап атканда кылынган дуалар кабыл болот. Алла Таала бул дуаларды Алла Таала албетте кабыл кылат. Андан тышкары, жана Рукнуль Ямани деп коет. Рукнуль Ямани Йемен бурчу. Йемен тараптагы бурч, кара таш, Хажар Асвад менен жеткенге чейинги бурч. Ошол жерди кармаганда дуа кылса кабыл болот. Хажар Асвадты өбүп атканда дуа кылса кабыл болот. Мултазам деп коет. Мултазам бул жанагы Кабанын эшиги менен Хажар Асвадтын ортосунда колду монтуп коюп туруп дуа кылса Алла Таала дуаларды кабыл кылат. Андан тышкары жанагы чоң ажылыкка келгенде Минада, Муздалифада, Арафатта кылынган дуалар кабыл болот. Ошентип биз умраны бүтүрдүк. Бүтүргөндөн кийин өзүбүздүн бөлмөбүзгө келдик, эхрамдарыбызды чечтик, жөнөкөй кийимдерибизди кийдик. Анан эми суроо туюлат. Биз 14 күнгө келдик. 14 күндүн 10 күнүндө Меккеде болот экенбиз. Умраны 1-2 саатта бүтүрүп койдук. Эми эмне кылабыз деген суроо туюлат. Албетте Меккеде кылынган ибадаттар, намаздар, дуалар, зекеттер, бүтүн бардык садакалар, жакшы иштердин бардыгы 100 000 эселеп берилет. Бул деген сөз, биз калдырбай мүмкүн болушунча 5 вакыт намазыбызды Кабага келип, харамга келип окуганга аракет кылабыз. Андан тышкары бир күн эс алып туруп, 5 вакыт намазыбызды окуп, андан кийин биз зияратка чыгабыз программа боюнча. Зиярат деген эмне? Зиярат ушул Меккедеги болгон тарыхый жерлерди, чоң ажылыкта кылына турган, ибадат кыла турган жерлерди, ыйык жерлерди экскурсия кылып, автобуска салып алып туруп, биз группа менен
алып чыгып көрсөтүп айтып беребиз. Алар кайсы жерлер? Бул Мина, Муздалифа, Арафат эң негизги тарыхый ибадат кыла турган чоң ажынын ибадат жерлери. Арафат деген эмне? Арафат пайгамбарыбыз айткандай, аль-хаджу Арафа. Ажылык бул Арафат деп айткан. Мындайча айтканда, Арафатка 9-Зүлхижжада Арафатка барбаган адам, Арафатта турбаган адам ажылыгы кабыл болбойт. Ажылык бул Арафатта туруу. Арафат өрөнүндө туруу. Зүлхижжа айынын 9-ында. Чоң ажыга келген адамдар 8-Зүлхижжада ихрамын байлашып, Мина өрөнүгө барышат. Мина 8-Зүлхижжа тарбия күнү деп коет. Тарбия күнү дегени ошол убагында пайгамбарыбыз жана сахабалар чоң ажыга барганда 8-Зүлхижжада Мина өрөнүндө эс алышып, төөлөрүн сугарышып, өздөрү да эс алып, анан белин байлап 9-Зүлхижжада Арафатка чыгып кетишкен. Арафат өрөнүндө 9-Зүлхижжада түш оогандан баштап, пешин убактысынан баштап күн батканга чейин Арафатта туруу убактысы болуп эсептелет. Ошол убакыттын ичинде кичине убакыт болсо да барып турбасаңыз, ажылыгыңыз ажы кабыл болбойт. Арафат деген сөз мааниси эмне? Бул таануу, билүү, таанышуу, табышуу, бири-бирини таануу, Алланы таануу. Бул каяктан келип чыкты? Мунун тарыхы Адам атадан башталат. Адам ата менен обо энени Алла Таала бейиште жараткан. Бейиште жаратып, аларга эч бир чеги жок, каалаган каалаган нерсеңерди жасасаңар, каалаганча жашагыла, каалаган нерсеңерди жегиле, ичкиле, эч тыюу жок. Бүтүн бардык силерге мөмө жемиштердин бардыгы адал. Каалаган нерсеңерди жегиле, ичкиле, ойногула, бирок болгону бир эле бактын, бир эле дарактын мөмөсүнү жебегиле деп бир бактын мөмөсүнө Алла Таала тыюу салган. Бирок шайтан азгырып, ошол экөөсү тыюу салынган мөмөнү жеп алып, Кудай Таала жаза кылып, жаза берип, экөөсүнү Адам ата менен обо энени бейиштен кууп, жер жүзүнө түшүргөн. Азыркы биз жашап аткан жерге түшкөн. Адам затынын жерге келишинин тарыхы ошондон башталган. Түшүргөндө экөө жердин эки жагында түшүп калып 400 жыл, балким 600 жыл ал убакта биринчи адамдар көп жашашкан, 1000 жылдап жашашкан. Ошо кээ бир китептерде 400 жыл, кээ бир китептерде 600 жыл, канча 100 жылдап бири-бирин издеп табышпай жүрүшкөн. Кийин ошол экөөнүн табышкан жери азыркы Мекке шаарындагы Арафат өрөнү, Арафаттагы Рахмат тоосунда экөө бири-бири менен табышат. Табышкан жеринде анан экөөсү ыйлап, тооба кылышып, каталыктарын түшүнүшүп, тооба кылышып, Кудай Тааладан күнөөлөрүнө кечирим сурашат. Ошол жерде Алла Таала Адам ата менен обо энебиздин күнөөсүн кечирген жер. Рахмат тоосу Арафат өрөнү. Азыркы шу күнгө чейин, кыяматка чейин бүтүн ажылга келген мусулмандар 9-Зүлхижжа күнү ошол биздин биринчи атабыз болуп эсептелген Адам ата менен обо энебиздин күнөөлөрү кечирилген жерге барып, биз дагы 9-Зүлхижжада пешин убактысынан, түш оогондон кечки күн батканга чейин дуа кылып, Кудай Тааладан кечирим сурайбыз. Кудай Таала бизди да күнөөлөрүбүздү кечирип, энебизден туума жаңы туулган баладай болуп, таптаза болуп кетишибизге ушул Арафат өрөнү себеп болот. Арафат өрөнүндө жанагы айтканыбыздай, эгер турган эмес болсоңуз, ажылыгыңыз эсептелбейт. Ажылык болуп эсептелбейт. Себеп дегенде эң негизги парыздардын бирөөсү Арафат тоосунда туруу. Тарыхы ошондой. Андан тышкары мына Мина дедик, Муздалифа 9-Зүлхижжада күн баткандан кийин эмне кылышат? Ажылар Муздалифага түшүп келишет, Муздалифада түнөшөт, таштарын терип алышып, эртең менен 10-Зүлхижжа күнү, Курбан айт күнү чоң шайтанга таш атышат 7 жолу. Андан кийин 11-Зүлхижжа, 12-Зүлхижжада
3 шайтанга тең 7-7-ден таш атышат. Бул ошо аямы ташрик деп коет. Ташрик күндөрү курбандык союлуп, жанагы мурда ошо курбандыктын эттерини кесип таштардын үстүнө жайып кургаткан экен мурдагы мусулмандар. Ошону аямы ташрик деп коет. Ошо 10-чу, 11-чи, 12-чи, эгер кечигип кеткен болсо 13-чү Зулхиджага чейин шайтанга таш атып, 3 шайтанга. Ошол күндөрү анан кийин таваф ифаза деп коет. Фарз тавафыны аткарышат, таваф жасашат. Ошо эң негизги ажылык парыздар. Эми ал айтып кеткен жанагы Арафаттын тарыхын айттык, Минанын тарыхын айттык. Минада ошо жанагы Ибрахим пайгамбар, анын баласы, аялы шайтанга жолуккан, шайтанды мойнун сындырган, таш менен урган. Бизге кыяматка чейин ал нерсе важип болуп калды. Ажылардын барды келгенде ошол жерде шайтанга таш атышат. Ошондой эле жанагы курбандык чалган жер, баласын курбандык чалды, бирок Кудай Тааланын баласынын ордуна эмне дедик? Көк кочкорду бейиштен түшүрүп, ошо көк кочкорду курбандык чалып, мына кыяматка чейин Кудай Тааланын мээрими менен бизге ошол нерсе важип болуп калды мусулмандарга. Эгер Кудай Таала ошол Ибрахим пайгамбарга баласыны Исмаилди сойгонго, курбандык чалганга уруксат бергенде, анда бизге өтө кыйын болуп калмак. Кыяматка чейин мусулмандар өздөрүнүн балдарыны курбандык чалыш керек болуп калмак. Бирок бул да Кудай Тааланын бизге болгон райымы, мээрими, анын ордуна эмнени берди? Бизге жандыкты берди, кочкорду берди. Эгер сиз жалгыз курбандык чалам десеңиз, бир кой же бир эчки, эгер 7 адам болуп туруп, биригип туруп соем десеңиз, анда бир уй же бука же төө сойсоңуз болот. 7 адам биригип бирди. Бул эми ошол жанагы Ибрахим пайгамбардан калган бизге эстелик, сүннөт болуп, важип болуп калды. Кыяматка чейин бардыгы мусулмандарга важип. Мүмкүнчүлүгү жеткендерге. Бардыгына эмес. Кимде-кимдин мүмкүнчүлүгү болсо, ошо Курбан айтта биз курбандык союшубуз важип болуп эсептелет. Ошол тарыхый жерлерге, ошо маанилүү жерлерге биз умрачыларды экскурсия кылып апарып көрсөтөбүз, айтып беребиз, үйрөтөбүз. Бул эмне үчүн маанилүү? Эгер мындан кийин сиз чоң ажылыкка келем десеңиз, бул да сизге эмне болуп калат? Жеңилдик болот. Көрүп келген болосуз, түшүнүп калган болосуз, маанисин билип калган болосуз. Кайсы күнү каяка барыш керек, эмне кылыш керек? Ошолорду умрага келгенде, зияратка барганда көрүп, үйрөнүп алсаңыз болот. Андан тышкары Меккени айттык, Меккенин турушу, ар бир жери, ар бир тоосу, ташы тарых деп. Мисал үчүн Нур тоосу бар. Нур тоосунда Хира үңкүрү бар. Хира үңкүрү дегени бул жана пайгамбарыбыз биринчи жолу Жабраил периштеге жолуккан жер, Куранды периште пайгамбарыбызга алып келген жер. Ошол жерге барып көрсөтөбүз. Хира үңкүрүнө чыгып барып көрсөңүз болот. Пайгамбарыбыз пайгамбар болордон алдын 40 күн ошол жерге барып, өзү жалгыз калып, ибадат кылып отурган. Кудай Таала ошол жерде Жабраил периштени жиберип, пайгамбарыбызга 40 жашында пайгамбарлык келген жер. Аны барып көрсөтөбүз. Андан тышкары биз Соор тоосуна апарабыз умрачыларыбызды. Соор тоосунда өзүнүн тарыхы бар. Анын тарыхы ошо пайгамбарыбыз пайгамбар болгондон кийин 13 жыл Меккеде мээнет кылып, элди өзүнүн Кудай Тааладан келген динине чакырып, кызмат кылгандан кийин Курайш коому аны кабыл албастан, өтө аз адамдар, 80-нин тегерегинде гана адам мусулман болуп, Курайштардан калгандары баарды каршы болуп, керек болсо өзүнүн эң жакын адамдары, өзүнүн атасы менен бир туугандары дагы каршы чыгып, аябай катуу каршылык көрсөткөн. Мухаммед алейхиссалам, кыскача айтканда, Мухаммед алейхиссалам качып кетишке мажбур болгон. Меккени таштап, өзүнүн туулуп өскөн, киндик каны
тамган, өзү жакшы көргөн, өмүрүнүн 53 жылы өткөн ушул мекени болгон Меккени, сүйүктүү Меккени таштап кетишке мажбур болгондо, качып, душмандан качып, аркасынан ошо Курайштын желдеттери өлтүрөбүз деп кууп жүргөндө, качып жашырынган, Абу Бакыр Сыдык экөө жашырынган үңкүр бар, Соор тоосунун үстүндө. Соор тоосу Меккедеги эң бийик тоолордун бирөөсү. Ага көтөрүлүп чыгыш үчүн бир 2,5 саат, 3 саат кетсе керек. Ошондой кетет. Ошол пайгамбарыбыз менен Абу Бакырдын душмандан жашырынган үңкүрү ошол жерде жайгашкан. Ошону көрсөтөбүз. Андан тышкары бир күн эс алдырып алып, биз дагы эмне кылабыз? Жидда шаарыга, Кызыл деңизге алып барабыз. Ал дагы Жидда шаары дагы тарыхый шаар болуп эсептелет. Ал жерде мисалы үчүн Жидда деп ошо биздин чоң энебиз болгон Адам атанын шериги, аялы, обой энебиздин коюлган жери деп айтылат. Ошол жерге барабыз, Кызыл деңизди көрөбүз. Мунун бардыгын эмне үчүн айтып атабыз? Жанагы 10 күн эмне кылабыз деген суроого жооп. Кээ бирлер кайра умра кылышат, кайра тавап кылышат. Албетте бул өтө сонун. Эмне үчүн? Анткени айтып кеткендей, таваф бул уникалдуу ибадат. Дүйнөнүн эч бир жеринде табылбай турган, сообу чексиз, ар бир кадамына сооп жазылып, ар бир кадамына күнөөсү кечириле турган сонун ибадат. Ошондой эле жанагы Кабаны карап отурууда, көрүп отурууда ушундай көздүн ибадаты болуп эсептелет. Ошон үчүн 10 күндүн ичинде мүмкүн болушунча 5 вакыт намазга келип, калдырбастан ибадат кылуу бул албетте 100.000 эсе ашыкча соо. Эми мындай суроо берилет. Эмне үчүн умра дейбиз, бирок ар кайсы фирмалардын баалары ар кандай? Эмнеге? Умра бир болсо, окшош болсо, эмнеге мунуку $1000, мунуку $1200, мунуку $1100, мунуку $1300, мунуку $2000, мунуку $5000? Айырмасы эмне? Деген суроолор туулушу мүмкүн. Албетте, билбеген адам үчүн бул караңгы. Билбеген адам ойлойт, бул картошка сыяктуу эле, базарга барасың, мунун баасы 10 сом, мунуку 15 сом. Мен эмнеге 15 сомго алам? Арзан турса 10 сом алып кете бербейинби? Деп арзанын алабыз. Умрада ошондой деп ойлойт да, андай эмес. Албетте, умрада баа каяктан келип чыгат? Учак билети, анан кийин мейманканалар, эң негизги бааны ошолор чечет. Мейманканалар бул жерде Меккеде мисалы үчүн 2,5 миллион адамды жайгаштыра турган ар түрлүү мейманканалар бар. Мадинада да ошондой. Мадинада да өтө көп мейманканалар бар. Ар биринин деңгээли ар түрлүү. Кызмат акылары да ар түрлүү. 1 жылдыздуу, 2 жылдыздуу, 3 жылдыздуу, 4 жылдыздуу. Андан тышкары жакындыгы, алыстыгы ошого карап баалары бөлүнөт. Эми бир туура эмес түшүнүктөр болуп калат. Кандай түшүнүк? Айтат, мен ал жерге ибадат үчүн барам. Мен ал жерде отелде же мейманканаларда комфортто жатыш үчүн барбаймын. Мен ибадат үчүн барам. Мен каяка жаткырсаң жаткыра бер. Мага арзан болсо болду. Деген түшүнүктөр да бар да. Албетте бул туура эмес. Эмнеге дегенде ибадатка келген адам таза жерде жатыш керек, таза жерде эс алыш керек, жуунуш керек, дарыт алыш керек и таза ибадат кылыш керек. Көңүлү тынч болуш керек. Ошого карап анын баалары дагы жакындыгы, алыстыгы менен өзгөрүп турат. Мына мисал үчүн азыркы биз отурган
мейманкананын терезенин карасаңыз харам көрүнүп турат. Бул албетте мунун баасы башка. Алыста жайгашкан мейманкананын баасы башка. Ар бир нерсенин өзүнүн баасы болот. Өзүнүн деңгээлине жараша тамак ашынын баасы болот. Ошон үчүн биз ибадатка келгенде да мүмкүн болушунча өзүбүздүн ата энебизге болсун, жакындарыбызга болсун, умра белек кылып атканда же өзүбүзгө умра белек кылып атканда, өзүбүз келип атканда ошол жагын карап, ойлонуп, бизге эмне керек? Бизге ибадат керекпи? Же акча керекпи? Мындайча айтканда, сиз бул жерде жакын жерде турганыңызда 5 убакыт намазыңызды эч кыйналбастан азан айткандан кийин деле түшүп, ушул жерден жетишип намаз окусаңыз, сообу 100 000 эселеп берилет. Алыска жашап алып, анан кээ бир намаздарга келип, кээ бир намазга келе албай, мусулман адам акылдуу болуш керек. Ал жагынан мындай соодагер болуш керек да. Соода болгондо адам менен эмес, Алла менен болгон соода. Мен кантип көбүрөөк бул жерге келгенде көбүрөөк ибадат кылып, көбүрөөк Алла Тааладан сооп алам, көбүрөөк пайда алам. Сен албетте бул жерде көбүрөөк сен чөнтөгүңдөн акчаны көбүрөөк сарптап атасың, бирок нар жагынан караганыңда, ибадат жагынан караганыңда, ахирет жагынан караганыңда көбүрөөк сооп таап атасың. Кыйналбастан ар бир намазга түшүп атасың. Тавафыңды кылып атасың, зияратыңды кылып атасың. Чарчаганыңда чуркап кирип, эс алып, дааратыңды алып, кайра түшүп атасың. Ошол жагынан эсептеш керек. Мусулман адам акылдуу болуш керек. Сооданы Алла менен кылыш керек. Скупой платит дважды деген ошондой орустардын сөзү бар эмеспи? Кээ бирлер арзан деп, арзан пакет деп алып туруп, анан бул жерге келгенде шок болот. Турган жери өтө алыс болуп, ал буяка келип кетиш үчүн же автобустары жок, таксиге отуруп, келип кетип отуруп, жол киреси жанагы эконом кылам дегенден 2 эсе кымбатка чыгып калышы мүмкүн. Ошон үчүн сиздер ушул тандап аткан пакет тандап атканда көңүл бура турган нерселериңиздер жанагы фирманы да тандап атканда жана фирманын тарыхына караңыз, стабилдүүлүгүнө караңыз, буга чейин болгон иштерине караңыз. Ал фирмада маселелер жаралдыбы, жаралган жокпу? Кээ бир фирмалар тажрыйбасы жоктугунан же адамдарды алып келип таштап койгондон, карабай койгондон андай маселелер көп чыгат. Ошон үчүн сиздер тандап атканда фирманы албетте сиз тарыхын караңыз, тандаңыз. Баардыгы окшош эмес. Кээ биринин тажрыйбасы жок болушу мүмкүн, кээ биринин мүмкүнчүлүгү жок болушу мүмкүн. Кээ бирлеринин программаларын караңыз, жатаканаларын караңыз. Ал жатаканалар канча жылдыздуу, кайсы жерде жайгашкан, жакынбы, алыспы, тазалыгы кандай, көңүл буруңуз. Бул жерге келип, анан шок болуп отурбаңыз. Алыс турбайбы, автобусу жок турбайбы, тамагы жок турбайбы, тамагы же начар турбайбы? Ал тамактын да айырмаланат. Мисалы үчүн баалары. Арзан тамак бар, кымбат тамак бар, түрк тамагы бар, Индонезия тамагы бар, Орто Азия тамагы бар, же болбосо international деп коет. Бүт бардык стандарттагы international буфет болушу мүмкүн. Шведский стол деп коет, ачык буфет болушу мүмкүн. Ошо ар биринин өзүнүн баасы болот. Ошонусуна чейин көңүл бурушуңуздар керек. Анан бияк келгенде кыйналып калбашыңыздар керек. Анткени биз башыбыздан өттү, көптөгөн фирмаларды көрдүк. Ачылып калып атат, жабылып калып атат. Аэропортко алып келсе, билети жок,
учпай калып атат, адамдар калып калып атат, же болбосо бул жерге алып келгенден кийин кайтып алып кеткенге обратный билети жок. Ушундай проблемалар өтө көп учурап атат. Ал эмнеден келип чыгат? Ошол жанагы эле айткан тажрыйбанын жоктугунан, мүмкүнчүлүктүн жоктугунан. Өткөндө бир фирма айтат, мен таң калдым. Аэропортко алып келсе адамдарын, 80 адам канча адам учурбай коюптур. Эмне үчүн учурбай коюптур? Авиакомпания. Себеби колдорунда визалары жок экен. Эми эмне үчүн визаларыңар жок? Бүгүн учуп атасыңар силер, колуңарда визаларыңар жок десе, жана фирманын директору айтып атат, анткени дейт, бизге виза берген адам бала дейт, телефондоруна жооп бербей атат, биз ага акчасын төлөп койгонбуз дейт, виза келбеди дейт, чалсак албайт дейт, телефону өчүк дейт, смстерди жазып атабыз, жооп бербейт дейт. Бул эмне деген фирма? Фирма деген виза чыгарышты билбесе, өзү виза кылганды билбесе, азыр онлайн болуп калган эң жөнөкөй, эң оңой маселени 5 минутта же 1 саатта чечиле турган маселени чече албаган фирма, бул кандай умра фирма? Азыр эми көбөйүп кетти. Жүздөгөн Кыргызстанда фирмалар бар. Албетте фирманын көп болгон жакшы, конкуренция жакшы, атаандаштык жакшы. Атаандаштыктын жакшы жагы баалар арзандайт, кызматтардын, сервистердин качествосы өсөт. Бири-бири менен жарышып, жакшынакай мен жакшыраак кылайын, мен арзаныраак кылайын деп, албетте бул жакшы. Бирок жаман жагы да бар. Жаман жагы эмне? Жаман жагы опыттын жоктугунан жанагындай адамдарды кыйнап коюш. Же чогулткан акчасы жетпей калып, адамдар көчөдө калып, жатаканасы жок, мейманканасы жок, же автобусу жок. Канча проблемаларды көрдүк көзүбүз менен. Канча ызы-чуулар болду. Адамдар канча кыйналды. Умрага келгендердин көпчүлүгү кимдер? Алар жашы өтүп калган аксакалдар, чалы кемпирлер. Алар ден соолугу жакшы эмес болушу мүмкүн. Келсе бул жерге же автобусу жок, же жатаканасы жок, же жатаканасы алыс, же шарты жок, жатаканасы таза эмес, жыттары жакшы эмес, сасык. Андай толтурат бул жерде. Ошонун бардыгына урматтуу биздин умрага келем деген ниет кылган замандаштар көңүл бурушуңуздар керек. Себеп умра десе бул бардыгы окшош эмес, картошка эмес. Мунусунун арзан экенин, ушуну арзан алам деген. Жакшылап ойлонуңуздар, жакшылап тандаңыздар. Албетте өзүңүздөрдүн чөнтөгүңүздөргө жараша, бирок мүмкүн болушунча ишеничтүү фирмаларды, тажрыйбалуу фирмаларды, анан кийин программасы жакшы, ажы башчысы тажрыйбалуу, ажы башчысы ишеничтүү, гидтери сонун жакшы фирмаларды тандасаңыздар, бул жерге келгенде кыйналбайсыздар. Же болбосо ата-энеңиздерди жөнөткөнүңүздөрдө көңүлүңүздөр тынч болот. Себеп дегенде сиздер билесиздер, ал фирманын тажрыйбасы бар, жакшынакай ажы башчылары бар, гидтери бар. Өздөрүн ошол жерде тамсил кылган Мадинада, Меккеде адамдары бар. Алар күтүп алышат, мейманканаларга жайгаштырат жакшынакай кылып. Гидтери кантип умра кылышты көрсөтөт, үйрөтөт, ээрчитип алып жүрөт. Жана толук өзүнүн балапандарын алып ээрчитип жүрөт го. Ошентип ээрчитип жүрөт. Келсе, өмүрүндө биринчи жолу келип атса, умра деген эмне экенин түшүнбөсө, билбесе, гиди жок болсо, ажы башчысы жок болсо, келип алып, мейманканада жатып кетеби, эмне кылышын билбей. Ошол жагына көңүл буруш керек. Себеп дегенде бул жөнөкөй туризм эмес, бул умра ибадат. Эгер ибадатты туура аткарбасаңыз, ал ибадатыңыз кабыл болбойт. Ибадаттын кабыл болуш үчүн эки эле шарт бар да. Бул биринчиси ниетиңиз
Алла үчүн болуш керек. То есть кожо көрсүн үчүн эмес, элдер мени ажыга барып кел десин үчүн эмес, ажы деш үчүн эмес, Алла үчүн деген ниет. Экинчиси сиздин ошо кылып аткан амалыңыз, умраңыз шариатка муафык, шариат көрсөткөндөй, пайгамбарыбыз көрсөткөндөй туура болуш керек. Ошондо кабыл болот. Болбосо кабыл болбойт. Ошол жагына көңүл буруш керек. Эми Меккедеги зыяраттар, амалдар бүт бардыгын мүмкүн болушунча кыскача айтып бердим деп ойлойм. Эми Мадина жөнүндө айтсак, Мадина албетте Мадинанын зыяраты умра амалдарына кирбейт. Бирок ушул умрага деп келген адамдар, айрыкча биздин Кыргызстандан же Орто Азияда келген адамдар обязательно албетте Мадинага барышат. Эмне үчүн? Себеп дегенде Мадинада пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бар. Биздин пайгамбарыбыз бар. Ал жерде пайгамбарыбыздын мечити бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын хадисинде айтылат, атайын ат артып, сапарга чыгып зыярат кыла турган дүйнө жүзүндө 3 эле мечит бар дейт. Анын бирөөсү мына ушул Меккедеги Харам мечити, экинчиси Мадинадагы пайгамбарыбыздын мечити, үчүнчүсү Кудустагы Акса мечити. Меккеде мечитте окулган, Харам мечитинде окулган намаз 100 000 намазга тең. Пайгамбарыбыз Мадинадагы пайгамбарыбыздын мечитинде окулган бир намаз 1000 намазга тең. Кудуста, Масжид Аксада, Акса мечитинде окулган намаз 500 намазга тең. Андан тышкары сиз пайгамбарыбызга барып салам, өзүңүз түздөн-түз салам салават айткандан тышкары Мадинада Рауза бар. Рауза бул пайгамбарыбыз айткандай бейиш бакчалардан бир бакча. Бейиштин бир бөлүгү бар. Сиз ушул жерде кирип намаз окусаңыз, бейиште намаз окугандай, бейиштин ичине киргендей болосуз. Андан тышкары Ухуд тоосу бар. Ухуд тоосу пайгамбарыбыз айткан бейиш тоолордон деп. Ухуд юхиббуна ва нухиббу. Ухуд ушундай тоо, ал бизди жакшы көрөт, биз аны жакшы көрөбүз деп айткан. Ухуд жабалун мин жибалил жанна. Ухуд бейиш тоолорунан бир тоо. Бейиштин бир бөлүгү, бейиштин бир ташы, бейиштин бир тоо, бейиштин бир чекеси. Мындайча айтканда, дүйнө жүзүндө эч бир жерде жок бейиштин бөлүгү бар. Рауза и Ухуд. Андан тышкары Куба мечити бар. Куба мечитине кимде-ким Мадинадан үйүнөн болобу, жатаканасынан болобу, мейманканасынан болобу дарат алып, Куба мечитине барып, кандай бир намаз окубасын, кандай бир намаз, ал парз намаз болсун, сүннөт намаз болсун, нафил намаз болсун, кандай бир намаз болсун, окубасын, эгер барып ошол жерде Кубага барып окуса, ал бир умранын соогун алат деген хадис бар. Куба мечити бар, Кыблатейн мечити бар, эки кыблалуу мечит. Эки кыблалуу мечиттин өзүнүн тарыхы бар. Мусулмандар мисалы үчүн мурда пайгамбарыбыз да, мусулмандар дагы Аксага карап, ошо Кудустагы Акса мечитке карап намаз окушкан. Кыблабыз ошондой болгон. Бирок Мадинага көчүп баргандан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хижраттын 1,5 жылдан кийин көңүлүндө ошо биз эмнеге Меккени карап, Кабаны карап намаз окубайбыз деген жүрөгүндө ошол нерсе көйгөй болгон. Эмнеге дегенде, ошол жерде жайгашкан еврейлер, яхудийлер шылдыңдашчы. Бул Мухаммед жаңы динди алып келдим дейт, исламды алып келдим дейт. Бирок дагы деле биздин кыблабызга карап намаз окуйт деп шылдыңдашчы. Кийин Кудай Таала ошол пайгамбарыбызга жанагы аятты түшүргөн. Фавалли вачхака шатрул масжидил харам, Харам мечитин карап, Кабаны, Меккени карап намаз оку деген аят түшүрөт. Ондон кийин пайгамбарыбыз кыбланы азыркы мына аркабызда турган Кабаны карап намаз окуп кылат. А бирок ал убакытта телефон жок, телевизор жок, эч кандай маалымат алыс жерге жетпейт. Эки кыблалуу мечит деп аталган жана Кыблатейн мечитте жайгашкан элдер ал жөнүндө кабары жок болот. Эмне кылат?
мұсылмандардан бір адам барып қалады. Барса, ошол мечітте адамдар ескі кыблага қарап, тетiri жаға қарап, Ақса мечітіне қарап намаз оқыды бір дағыда. Ал же пешин, же асыр намазы парыз екен. Екі рекетін оқып қойған екен. Бұл адам барып, мұсылман. Мұсылмандар, сілер дағы деле ескі жаққа қарап намаз оқытасыңар ба? Аят түшті пайғамбарымызға. Жүзүңөрдү харамға бұрғыла, Меккеге бұрғыла, Кабаға бұрғыла деген аят түшті. Деп хабар берет, қиқырат. Ошол жерде оқып атқан жерінен екі рекетini оқып қойған болчу, нар жақ қарап. Бұрылып, мұсылмандар қалған екі рекетini Меккені қарап, Кабаны қарап оқышат. Ошон үчүн ал мечиттин тарыхы ошондой, эки кыблалуу мечит деп, эки рекетini ал жака, эки рекетini бул жакка карап окуп койгон тарыхы бар. Ашул жерге барышат. Андан тышкары пайгамбарыбыздын мечитинде өзү жатат дедик го жана пайгамбарыбыз. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга кирип салам бересиз. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн Алла таала рухун кайтарып сизге өзү саламыңызга алик алат. Салаватыңызды айтасыз. Андан кейін жанында Абу Бакыр Сыддык турат, жатат. Абу Бакыр Сыддыкка салам айтасыз. Андан кейін Умар жатат. Умар ибн Хаттаб. Ал кишиге салам айтасыз, сахаба. Андан чыкканыңызда жанында чоң көрүстөн бар. Ал Бақи көрүстөнү. Бақи көрүстөнүндө 10.000 сахаба жатат. 10.000 сахаба. Андан тышкары шу күнгө чейин азыркы күндө дагы өлгөндөрдү, Мадинада өлгөндөрдү ошол Бақи мүрзөсүнө коюлат. Албетте ал жерде пайгамбардын аялдары бар, кызы бар, баласы бар дегендей. Көптөгөн сахабалар бар. Бақи мүрзөсү ошону зиярат кылышат. Андан тышкары дагы Хандак согушу болгон Саба масажид деп коет, 7 мечит жайгашкан Хандак согушу болгон жерди барып көрүшөт. Тарыхый жер ал жерде. Хандактын тарыхын үйрөнүшөт. Хандак каяктан келип чыкты? Хандак деген жана оор. Ал убакта арабтар же болсо биз мусулмандар хандак казышты, оор казышты билген эмес. Бирок Салман Фариси Персиядан келген, ал мусулман болгон, Персияда көргөн ошол өзүнүн тажрыйбасын пайгамбарыбыз менен бөлүшүп, өтө катуу коркунучтуу согуш болгондон пайгамбарыбызга үйрөтөт, айтат, оор казыш керек, хандак казыш керек дейт. Ошо хандакты анан кийин мусулмандар казышат. Ошо хандак казылган жер, ошо согуш болгон жерди барып көрүшөт. Анын тарыхын үйрөнүшөт. Ухуд тоосуга барып, Ухуд тоосунда болгон согуштун тарыхын үйрөнүшөт. Ислам дүйнөсүндөгү, ислам тарыхындагы экинчи чоң согуш, газат. Ал жерде 70 мемин деген чоң сахабалар шейит болушкан. Ошол жерге көмүлгөн, ошол жерге коюлган шейиттер. Анын башында Хамза разияллаху бар, Мусаб ибн Умайр бар. Ошолорду барып зиярат кылышат, салам айтышат, дуа кылышат. Мадинага албетте барышат. Бирок Мадинага барбаса умрасы кабыл болду деген нерсе жок. Ал умранын амалдарына кирбейт. Болгону зиярат. Ошону менен умра бүтөт. Ал айырмасы жок. Мадинага сиз Меккеден алдын барасызбы, же кийин барасызбы? Айырмасы жок. Же барбайсызбы? Мадинанын зияраты ушундай. Ал бир болгону зиярат. Умра амалдарына тиешеси жок. Андан тышкары, мисалы үчүн Мадинада хурма бактарына барышат биздин зияратчылар. Хурма багы, мисалы үчүн Мадинада ошо Ажва деген пайгамбарыбыздын сүйгөн хурма бар. Ал дүйнөнүн эч бир жеринде бышпайт. Бир гана Мадинада бышат. Андан кимде ким күнүнө 7-ни жесе, ага жин тийбейт, сыйкыр тийбейт, кара дуа жанагындай жаман дуалар, сыйкырлар тийбейт. Кыскача айтканда, урматтуу
ушу зыяратчылар, урматтуу умрага келем дегендер, урматтуу биздин замандаштар, эгер сиздер ушу Мекке жана Мадина шаарларын зыяратка келип калсаңыздар, умрага келип калсаңыздар, сиздерге осуятым базарларда убактыңыздарды кетирбеңиздер. Болгону Меккеден эң негизи замзам алып кетиңиздер. Замзам дүйнөнүн эч бир жеринде жок. Болгону ушу Меккеде гана бар. Замзам алыңыздар, болду. Мадинадан болсо, Мадинадан жанагы хурма алыңыздар. Ал жерде түрлөрү да көп, баасы да жакшы, арзан. Өтө сонун тандап алсаңыздар болот, сорттор да көп. Айрыкча ажыба бар ал жерде. Ушу хурма алыңыздар Мадинадан, Меккеден замзам суу алыңыздар. Калган нерсенин бардыгы биздин өзүбүздүн Бишкекте деле бар. Көп Кытайдан келген товарлар. Ал нерсеге көп кызыгып, убактыңыздарды текке базарларды кыдырып кетирбеңиздер деген өзүмдүн насаатымда же болбосо осуятымда айтат элем. Эми биз кыскача умранын тартибини, процессини мүмкүн болушунча четтен айтып бергенге аракет кылдык. Ошону менен умраңыз бүтөт, бүткөндөн кийин сиз үйүңүзгө кайтып барасыз. Үйүңүзгө кайтып барганда кээ бирлердин ошо туура эмес иштери болот экен. Ал эмне? Даңазалап килтейген миңдеген долларларды сарптап той кылат экен, жылкы соёт экен, уй соёт экен, бука соёт экен, жүздөгөн адамдарды чакырып той берет экен, ырчыларды чакырат экен. Бул албетте эң туура эмес нерсе. Ысырап нерсе. Мындай нерселер кылбаш керек. Сиз келген конокторуңузга, сизди зыярат кылып дуаңызды алам деп келген конокторуңузга замзамдан ооз тийгизиңиз, алып келген жана хурмаңыздан ооз тийгизиңиз. Эң негизгиси ошо болду. Дуаңызды бериңиз. Бирок жанагы умрага кетирген каражатыңыздан 2 эсе, 3 эсе ашырып ал жерде эл көрсүн, мен ажы болуп келдим дегендей даңазалап той бериштин кереги жок. Ошол жагына көңүл буруш керек. Болду. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.